Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Менин атым Руслан Дүйшөбеков. Биз азыр Бараках жудо клубунда жүрөбүз. Бул клубтун ачылышы 7 ай болуп калды, Кудай буйрса. Америка Кошмо Штатынын Чикаго шаарындабыз. Буга эң биринчиден Таалайбек Теналиев байкебиздин колдоосу менен ушул зал ачылды. Кудай буйрса, жана ошондой эле Чикаго шаарында кыргыз жудоист жигиттер бар. Алардын жардамы менен биргеликте жана ошондой эле ушул кыргыз комьюнити борборунун жетекчилери Нурдин инибиз, Нурлан устаз, Умар устаз, ошол кишилердин жана ошолордун командасы менен биргеликте ушул зал ачылып, азыркы учурда мен бул жерде главный тренер болуп иштеп атам. Өзүңүздөр көргөндөй, мынакей азыр биздин жаш муундарыбыз Кудай буйрса ушуларга тарбия берип, ушу Америкадан бир кандайдыр бир чоң ийгиликке жеткирип, олимпийский чемпиондор чыкса, андан соң болот бизге. Ошондуктан мына азыр көрүп атасыңар, биякта бул кичирээк группа. Буга чейин дагы 4,5-дан 5,5га чейин дагы 4 жаштан 8 жашка чейин группа бар. Бул болсо уже кичине чоңураак группалар, средний группа. Бүгүн ошо рандори деп коет, күрөш маалы болчу. Мына азыр өзүңүздөр көрүп аткандай күрөшүп бүтүп, балдар азыр бир аздан ойноп атышат. Бул болсо биздин татамини биз биякта бир жумада 3 жолу тренировка кылабыз. Тренировка кылып бүткөндөн кийин татамилерди чогултуп, өзүнүн местабыз бар, ошол жака жийип, ошол жака баарын жыйыштырып коебуз. Кайра тренировка башталгандан кийин өзүм келем, келип баарын балдарга даярдап, бүт баарын. Анан машыгууну баштайбыз. Мынакей биякта келип Нурсултан, Айтуар, мына мондай жигиттерибиз бар. Кудай буйрса акырындан. Ассаламу алейкум, туугандар. Биздин кыргыз комьюнитиде жаш балдарга, жана чоңдорго да бул жактан сонун зал ачылган жүздө. Өзүңүздөр көргөндөй татами жаңы келген, баары жок жакшы, баары условиялар бар. Кичинекей балдарды биз өзүбүздүн метод менен тренировка кылабыз. Кыргыздын каада салтын кошуп, жөн эле бир эле Американыкын эмес, кыргыздын каада салтын кошуп, ушул жактан үйрөтөбүз. Эгерде балдарыңыз тренировка кылгысы келсе, бул жака келип, биздин агайларга айтсаңыздар болот. Өзүм самбо боюнча эл аралык класстагы спорт даражадагы спорт чеберимин. Бул жака келип, жаш балдарга өзүмдүн спорт жөнүндө билген билимимди бөлүшүп кетем. Келип, тренировка кылып кетсеңиздер болот. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Чикагода жашаган кыргыз бир туугандар. Ушул Бараках спорт клубуна баарыңарды, балдарыңарды, кыздарыңарды бергени чакырам. Себеп бул спорт ден соолуктун булагы. Баланы жаштык кезден спорт менен машыктырсак, келечекте көп турмушунда пайда болот. Жумушунда, жашоосунда ден соолугу чың болот, акыл эси соо болот, көп пайдасы тиет. Ушул залды мен дагы 2 кызым бергенмин. Жакшы, мына 2 айдын ичинде жакшы результаттар көргөзүштү. 2 кызым келип үйрөнүп атышат. Келечекте Кудай буйрса ушул спорт залдан биздин уул кыздарыбыз дүйнөлүк аренага чыгып, кыргыздын туусун көтөрүп, кыргыз элибизди, жерибизди бүткүл дүйнөгө таанытып, Олимпиада оюндарына катышат, чемпионат мирага катышатына мен көзүм жетти, катышуусуна. И чемпиондор чыгышына дагы мен ишенем толук. Себеп дегенде тренерлери аябай жакшы экен.
жакшы үйрөтүшөт экен балдарды. Ошонун себебинен биз дагы мына азыр 2 кызымды бердим. Тейла көп үйрөнүп, жылыш прогресс бар. Меня зовут Аджар, мне 11 лет. Скоро будет 12, 1 мая. И я в Америке как год. И я люблю в дзюдо ходить, обожаю. В детстве тоже хотела ходить, но некому было. И я сейчас хожу. И моя самая большая мечта — стать олимпийской чемпионкой. Вот. Мен атым Умар Жеңишбек. Мен 9 жаштамын. Мен маяка 6 ай келгем. Мен школам Science Academy of Chicago. Мен дзюдоны жакшы көрөм. Меня зовут Айтуар. Мне 11 вчера было. Ну, вчера день рождения было. Мне здесь все нравится. Я раньше тренировался в Кыргызстане у Романа Владимировича. Я, недавно сюда пришел. Ты сам пришел или родители? Родители. Заставили? Да. Родители. А сейчас заставляют? Нет. Я сам хожу, да. Сам хочу. Ушу Америкага келгенден баштап эле ушу тренер болом деген максаттарым бар болчу. Баягы жаштын тилегин берет демекчи. Мына ушул күнгө келди. Кудай буйрса, анан ошо Флоридада Талайбек Тыналиев деген агайыбыз бар. Ошол кишинин жардамы менен ошол мен Флоридага барып, ошол жерден тренерский курстарды өтүп, официальный тренер деген, ушу Америкада официальный тренер деген лицензия, сертификаттарын баарын алып, келип, азыр ушул жерде Бараках жудонун залында главный тренер болуп, официально иштеп жүрөм. Кудайга шүгүр, азыр мына көзүңүздөр көргөндөй, балдар акырындан көбөйүп келатат. Анан дагы бир максатым ошол өзүнчө бир шарттар менен жакшы бир зал ачсакпы деген ошол максатым болуп атат азыр, Кудай буйрса. Эми азырынча биз жаңы эле ачылдык. Өзүңүздөр көрүп атасыңар, мындай көп деле биздин шартыбыз жок. Азыр татамилер, ошолор эле болуп атат. Душ, даараткана эмнелер жок болуп атат да. Кудай буйрса, ошо чоң максатым ошо өзүнчө зал ачып, дагы биздин мекендештерди жана ошондой эле башка улуттарды ушу залыбызга чакырып кетет элем. Келгиле ушу залга дзюдо менен тренировка кылсаңар, бул өзүңөргө жакшы. Анан бир айта турган нерсе, бул Америкада бул балдар кийин колледжге тапшырабы, университетке тапшырабы, бул деген өтө чоң плюс, аябай жакшы эсептелет да, буларга бонус көп. Ошол себептен дагы ошо ата-энелерге да айтып кетет элем, балким кээ бирөө жаңы келип, кээ бирөө билбегендер болушу мүмкүн. Биздин ошо ачылганыбыз 7 ай болду. Ошо 7 айдан бери тренировка кылып жүрөбүз. Анан буйрса октябрь айында ушу биринчи жолу ушу Чикаганын ичинен соревнованияга алып бардык балдар менен. Ушу барып, Кудайга шүгүр, 2 бала биринчи месте алды. 4 балабыз 3-чү месте алды. 2 экинчи месте алып калды. Бул өтө чоң жетишкендик деп ойлойм. Бул 6-7 айда Кудайга шүгүр. Эми дагы алдыда ушул март айларында дагы соревнованиялар башталат. Ошолорго да азыр даярданып, Кудай буйрса, аяктан дагы жетишкендиктерге жетебиз деген үмүттөр бар. Андан тышкары ушу кийин ушу олимпиада, чемпионаттарга барып, ушу биздин кыргыз мекендештерибиздин уулдарын жана ошондой эле башкаларды деле ушу чоң даражага жетишсе, бул бизге өтө чоң жетишкендик да. Жетишкендик деп эсептейм. Ошол мен ошол максатым, ушу кыргыздар, бул Чикагода эң эле көп кыргыздар. Анан өзүнчө бирден зал ачыш деле аябай оор экен негизичи. Ар кандай документ керек, арендасы аябай кымбат. Мисалы башка жерге барайын десең, мен биякта иштеп деле мисалы байып эч кандай эметпей элем, бул өзүмдүн каалоом менен баары тең.
буга чейин өзүм деле баягы эл катары эле иштеп, тракта да иштеп жүрдүм. Анан баягы ушул максатым жетишип ишке ашып калгандыктан Кудай ушу тилегимди берсе керек. Ошо Таалай байкебиздин артынан ушул күнгө келип отурабыз. Монтип тренер болуп, балдарды тарбиялап, үйрөтүп. Анан эмкиде ушул Кудай буйрса, ушу кыргыз элине деле кайрылат элем. Ушу колунан келген спонсорлор болсо, жардам берип, колдоп зал ачып бергенге, мисалычы, биз өзүбүзгө деле бул керек да. Эми Америкада бул биринчи кыргыздардын залы, мисалы. Анан ошону Америкадан колдоп көтөрүп кетсек, бул баарыбызга эле чоң жетишкендик деп эсептейм.